Әлбетте, өзгөчө бизде бүгүнкү күндө мыкты каалоо тилектер келип жатат WhatsApp номерге. Әлбетте, бүгүнкү кимде туылган күнү болсо чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Ал эми кайрадан бизге жаңы эфирге мыкты коногубуз келип отурат. Әлбетте, бул биздин жигит, бул конокту баарыңыздар таанысаңыздар керек. Өзгөчө жаштайынан ырдап, кыргыз элинин жүрөгүнөн түнөк таап, өзгөчө алтын үндүү болгон көптөгөн кара суноктардын жеңүүчүсү, эстрада ырчысы, келечекте бизде мыкты ырчылардын катарында толуктап мыкты нерсени үмүттөндүргөн бизде келип отурган жылдыздуу коногубуз Калыс Жакыпов. Кутмата, кандай? Жакшы келдиңби? Жакшы келдик. Жумурай журтубуз менен амандашып алалы. Келиңиз. Бүгүнкү ошол ойлогон ой максаттарыңыздар, кыла турган иштериңиздер бардыгы ишке ашсын демекчимин. Рахмат. Сизге дагы ошо күн ошондой ийгиликти каалайбыз. Негизи уйкудан туруп келүү сиз үчүн кыйын болбодубу? Жок, кыйын деле болгон жок. Неге дегенде күндө эле эрте турам. Эрте турганга аракет кылам. Ошол жумуштун бардыгы эрте менен кылсаң батар бит го. Ошондуктан эрте туруп, жумуштарымды эрте бүтүргөнгө аракет кылам. Азаматсыз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, негизи Калыс Жакыповду алгачкы жолу сахнага чыкканда өзгөчө бир ырдап чыккан. Ал ыр бала чагында адашпасам, бир канча жашыңызда ошол? Бир 10 жашыңызда, 5-класста. 5-класс, 5-класс болгондо ошондо 11-12 жашыңызда ошол өзгөчө ырды ырдап сахна деген ыр менен элге, жалпы журтка таанымал болдуңуз. Ошол ырды ырдаш үчүн ырдап чыгууңуз кимдин идеясы болгон, кимдин сунуш түшкөн? Албетте атамдын. Ушул күнгө чейин атамды көп айтып келем. Атам ошол чыгармачылыкка болгон мен жолумдун бардыгын себепкер болгон мен атам. Анан сахнаны ырдап калганын себеби ошол Бек байкенин дискин алып үйдөн укчубуз. Анан угуп ыр издеп кайсы ырды жаздырсак Бек байкенин деп анан атам сахнаны жаздыралы деп калды. Анан мага жакпай, көп жакпай жүрдү. Андан кийин аранжировкасы бүтүп, жаздырып, анан элге тартуулагандан кийин анан элге жакшы сиңип кетти да. Анан кийин ойлонуп калдым, жакшы ырас эле ырдап турбуз деп. Ошол азыр көбүнчө мен ошол сахна ырым менен таанышат. Ошол азыркы көп билбегендер кичинекей кезинде сахнаны ырдаган деп сахнаны көргөзүп койсок, мен сахнаны ырдаган бала ушундай чоңоюп кетти деп ушундай эметет да. Анан ойлоп калам, ошондогу атамдын тандоосу бул жакшы эле болгон деп. Албетте, бул чыгармачылык инсан болуш өзүнчө бир кандайдыр бир сонун бир рахат да. Ал эми сизге чыгармачылыгыңызга рахат тартуулаган бул ата-энеңиз. Өзгөчө атаңыз сизге көмөк көрсөтүп, кандай кеңеш болсо кеңешин берип, деги эле чыгармачылыкта колдоочуңуз, мыкты инсаныңыз бул атаңыз экен, Негизи чыгармачылыкта аралашкандан соң кыйынчылыктар болот дегенде, жаш чагыңыздан аралашып бир аз кыйналбадыңызбы? Кыйынчылыктар кандай болду? Кичинекей кезде кыйналганда ошол апам сагынып курсагым ачып эле кыйналчу эмес. Андай эмес. Анткени мен жанымда ар дайым атам жүрчү кичинекей кезимде. Жалгыз бир жака барчу эмесмин. Кичинекей болгондукка байланыштуу. Анан ал учурда эмнеге кыйналчумун? Ушундай радиолорго ырларым өтчү эмес, телеканалдарга ырларым өттү, ырларым, клиптерим өтчү эмес. Анан ошол жагынан эле кичине кыйналыштыктар болбосо, калган жагынан баары эле жакшы болду. Жакшы, албетте. Ардактуу телегөрүүчүлөр, таң маанай эфири, албетте таң тамаша биз өзгөчө коногубуз келип отурат. Бул чыгармачылык деген нерсени кандай түшүнөт экенбиз? Азыр бул нерсени биз өзгөчө таланттуу ырчы жигитибиз Калыс Жакыпов айтып берди бизге. Неге чыгармачылык деп эмне түшүнөсүз? Чыгармачылык бул чыгармачылык түшүнүп койбойсузбу? Жок, адам мисалы чыгармачыл адам бир нерсе чыгарыш керек да, чыгармачыл деген сөз болуп аткандан кийинчи анан мисалы кандайдыр бир жатта чыгармачыл адамдын түрү болот да, көп тармакта. Анан мисалы ырчылык жакта айтайын. Ырчы чыгармачыл адам болгондон кийин ыр чыгарыш керек, ыр жазыш керек. Ошондуктан мен деле Кудай буйрса азыркы учурда ырлар жазып атам, обондор жазып атам. Анан чыгармачылык жол бул аябай оор жол, кыйын жол. Бул жолдо эң кыйындар гана калат. Азыркы күндө мисалы бир жаздырып жоголуп кеткендер бар. Анан талыкпай эмгектене берсең, бул ошол чыгармачыл жолдо эң мыкты бийиктиктерге жетесиң да. Ошондуктан мен айтаар элем, чыгармачылык жол бул эң кыйын анан узак жол деп. Демек, бала чагыңыздан ушул кыйынчылыкты тартып көрүп, түшүнүп, жоон тересине сезип билгенден кийин, демек бул чыгармачыл жолу чыдаган инсандар ийгиликти багындырат. Ийгиликти багындырат. Жакшы. Келиңиз аны жеке жашоого айталы. Негизи үйдө канча бир туугансыз? Үйдө эркесизби?
Үйдө 4 тууганбыз. 4 тууганын эң кенжесимин, кичинекейи. Эркемин деп койсом дагы болот. Чоң үй бүлө, содан сонун үлгүлүү үй бүлө десем дагы болот. Ошо. Жакшы. 4 байкем, бардыгыбыз эркекпиз. 2 жеңем бар. Ошо. Жакшы. Үйдө эң кенжесимин деп калдыңыз, үйдө эркемин деп калдыңыз. Анда азыр эфирде ата-энеңиз көп жаткан болуш керек. Сизге сонун мүмкүнчүлүк, ушул учурдан пайдаланып, эркелеп койсоңуз болот. Жөн салам жолдоп коеюн, Келиңиз, ата-энеге, жакындарга салам жолдосоңуз болот. Ким көрүп жаткан болсо, мен жакындарым, оорубаңыздар ар дайым. Сиздерди жакшы көрөм. Албетте, оорубаңыздар деген сөз өзү бул бактылык себеп дегенде, ар бир инсандын ден соолугу чың болуп турса, баардык ийгиликтери багындырат дегенде. Албетте, негизи чыгармачылык чөйрөгө аралашкандан кийин бир аз ырыңызды угуп, күйөрмандар таап, ушундай болгондон соң күйөрмандардан СМС каттар келе баштайт, кандайдыр бир өзгөчө бир суроолор болот, белектер болот дегендей. Негизи күйөрман айымдар, кыздар сизди кандай көз карашта экен, кандай СМС жазып тажатуудабы, жигитиңиз жигит болуп бериңиз же кандайдыр күйөө бала болуп бериңиз дегендер болбой атабы? Болот, албетте. Жакшы эле болуп атат. Көп жазышат, көп чалышат. Анан мен какпайм, силикпейм, бардыгына жооп берүүгө аракет кылам. Жакшы өзүмдүн жакшы сөздөрүмү айтып, анткени баарыбыз эле бирдей инсанбыз да, баарыбыз бирдейбиз. Ошондуктан мен жооп берсем айтышат да, аябай жөнөкөй экенсиз, кээ бирөө 1-2 чыгарып алып эле өзүлөрүн көтөрүп, теке береленип ошентишет деп. Сиз аябай жөнөкөй экенсиз деп ошол сөздү көп угам. Ошондуктан бардыгын бирдей көрүп, жооп берүүгө аракет кылам. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эгерде кимдеги кандайдыр суроо пайда болгон болсо же куттуктоолор болсо, каалоо тилектер болсо, албетте биздин WhatsApp номерге жазсаңыздар болот. Албетте Калыс Жакыпов жөнүндө дагы өзүңүздүн бир кызыктырарлык нерсеңиздер болсо жазсаңыздар болот. Албетте сахнага алгачкы жолу ошо ырды тандаган атам тандап берди, атам алып чыкты деп калдыңыз. Алгачкы жолу кайсы ошо сахнадагы чарманы аткарарда кайсы сахнага чыгып аткардыңыз? Кимдин концертинде, кимдин бир жакшылык кечесинде аткардыңыз? Негизи сахна деген ырым мен бир 12-13 ырымда ага чейин 2-классыман баштап ырдап чыккам. 2-классымда Тулган күнү апамдын деген чыгарма аткаргам. Биринчи чыгармам ошол. Анын келип калышынын себеби Бакыт Мамаев деген өзүмдүн агайым, алгачкы жол көрсөткөн агайым десем болот. Ошонун Бакыт Мамаевдин ыры. Ошону ырдап чыккан биринчи. Адашпасам, сиз Бакыт Мамаев менен дуэт катарда ырдаган ырларыңыз бар болуш керек. Жок, Бакыт агай менен жок, ошол Борончо Кудайбергенов деген кудул жакшы бир таланттуу инсаныбыз бар, байкебиз. Ошол менен ырдап чыккам. Дуэт ырдап чыккан. Дуэт ырдап чыккам мен 5-классымда. Дагы буюрса келечектеги кайсыл чыгарма биздин чыгармачылык жөнүндө жүргөн кайсыл инсандар менен, кайсы айым мырза менен дуэт ырдайын деген пландар бар? Азыр кичине сыр бойдон калып турсун. Кудай буйрса жакын арада уже бүткөнө калды. Кудай буйрса жакын арада ошону көрө аласыздар. Демек, жакын арада жакшы бир өзгөчө бир чыгармалар менен, дуэт менен өзгөчө Калыс Жакып жана ошондой эле балким айым, балким мырзадыр дуэт ырларды күтө алабыз албетте. Негизи Калыс мырза, айтсаңыз, сапарга чыккан сизге жагабы? Сапарга чыккан жагат, албетте. Жер алмаштырып, жер көрүп, эл көрүп, эмнеге жакпасын? Жагат. Айтайын дегеним, жак күндөрдө сапар менен, бир жумуш сапары менен Ош шаарына барып келдиңиз. Эмне, эгер сыр болбосо, кандай иштерме барып келдиңиз? Эмне пландар болуп атат дегендей? Албетте жөн барган жокпуз. Ал жака дагы бир чоң пландар менен, чоң иштер менен барып келдик. Кудай буйрса жакын арада жакшы бир жаңылыктар бар. Буга чейин жалгыз иштеп жүрсөм, bundan кийин Кудай буйрса продюсер менен иштешкен турабыз. Ошол продюсер менен Ошко жакшы бир сапар менен барып келдик. Бир чоң иштерди бүтүрүп. Жакшы. Албетте продюсер деп калдыңыз. Продюсер менен иштешүү азыр башталган учуру, сизде башталып атат буйрса. Кандай сезип атат? Жеңил бекен? Продюсер болсо кандай экен сизге? Кандай жеңилдиктер болот экен? Кандай ыңгайлуу болот атат сизге? Жакшы экен. Эмнеге дегенде, ошол мисалы буга чейин ырларды жаздырып, өзүм чуркачумун бардык жерге. Ал эми бияка чыгарып койгула, тияка чыгарып койгула же болсо чыкпай калып кетсе, барып сүйлөшүп, ошондой болчу. Продюсер менен болсо бардыгы оңой.
ошол сен мисалы ырдаганды билесиң да, мисалы бир жакка барып жөн ырдайсың, ошол эле продюсер баардык жумуштарды ошол бүтүрөт да, жардам менен абдан сонун продюсер менен иштешкен. Оңой десем болот да. Демек сизге продюсер менен иштешүү ыңгайлуулук жаратты. Ыңгайлуу, анан дагы мисалы өзүң режим менен жүрөсүң, тияка баспа, бияка баспа. Ошол жакшы да. Демек сизге бейчек баскан жакпайт өзүңүз. Жакпайт. Негизи адам баласы жеңилдик болгондо бир аз жалкоолук кармаган адатыбыз бар. Ошол нерседен коркпойсузбу сиз? Корком. Үйдө кичине бош жатканда жатып, эчтеке көңүл жок, жалкоо болуп кетесиң. Ооба. Ошондуктан эртерээк туруп жумуштарың көп болсо жакшы да, ошого көнөсүң. Жакшы. Келиңиз анда эмесе биздин WhatsApp номерге келген SMS каттарга кезекте берели. Кандайсыз калыс, мен ыр жазган элем, ошону ырдасаң болобу дейт. Кандай кылалы? Жакшы буйруса. Ал ырыңызды мага жиберип коюңуз. Албетте, калыстын Instagram баракчасына кириңиз дагы, ал жактан жазып, андан соң номерин алып, ошол номер аркылуу ырыңызды жиберсеңиз болот. Андан соң өзүңүздү жакшы бир кеңешин айтып ырдаса болот. Салам пирамида, мен силерди такай көрөм, баарыңарга тунук эфир каалайм дейт. Рахмат. Менин бүгүн неберем Жасминдин туулган күнү дейт. 12 жашка чыгып жатат дейт. Кызым бактылуу болсун, ата-энеси, бир туугандары ата-энесин куттуктайбыз. Биз сенин ырларыңды жакшы көрүп угабыз дейт. Ата-энеси Кочкордон Гүлжамал дейт. Рахмат Гүлжамал же. Жасмин ошол беле? Жасмин деген 12 жашка толуп жатат экен. Жасминдин туулган күнү кут болсун. Дүйнөдөгү эң бактылуу кыздардан болсун. Кыргызстаныбыздын бурчун дүйнөгө тааныткан үлгүлүү бир кыздардан болсун. Саламатсыздарбы, кутман таңыңыздар менен дейт. Мен Казыбек айылында жашаган чоң ата, чоң энеме ысык салам жолдойм. Оорубагыла, мен силерди жакшы көрөм дейт. Караңыз, сиз оорубаңыздар, мен силерди жакшы көрөм деген сөз буйруса 2020 мыкты бир жаштар тили менен айтканда хайпка айланган сөз болсун. Жакты. Кийинки SMS катка кезектелели. Саламатсыздарбы, мен Ат Башы районунан 1-май айылынан чыгып жаттым дейт. Калыска чыгармачылык ийгилик аман бол дейт. Ат Башынын колуну өсө бер, талантың ташкындасын. 1-май айылынан Эжең Шарапат дейт. Рахмат, чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Жакындардын жакшы калуу тилеги жан эргитип кандай сону кубандырат, албетте. Саламатсыздарбы калыс дейт, Калыс Жакупов дейт. Жакында дейт. Ала бересиң, бирок түгөнбөйт дейт. Калыс Жакуповдун туулган күн деген ырын коюп бериңиздерчи дейт. Буйруса, албетте, алдыңкы мүнөттөрдө Калыс Жакуповдун өзгөчө жалпы биздин телегөрөрмандарга жана ошондой эле туулган күн ээлерине арнап туулган күн деген чарабызды коюп беребиз. Кийинки СМСке кезекти берсек, саламатсызбы Калыс дейт. Мырза, туулган күнүңүз качан дейт? Жана кайсы жерден болосуз дейт. Инстаграмдан жазсак жооп бересизби Калыс мырза дейт. Демек бул сиздин көрөрмандарыңызга окшойт. Буга чейинки бул күнгө чейин мен ошо Инстаграмдан жумуш аркылуу эгерде мен бир жардам керек боло турган болсо жооп берем. Анан кээ бирөө бар, бейчек сөздөр жазып, тынчты алып, анан кээ бирөө бар жооп берип койсоң, анан кээде бошоо жооп бере албай каласың да. Жооп бере албай калсаң, анан өзүң боюң көтөрөт экенсиң деп ошондойлор да болот да. Анан ошондуктан түшүнбөйсүң да элдичи. Адамдарды анан кээ туура түшүндүңүздөр, жооп бере албай калсаң. Ошондуктан туура түшүнсөңүздөр жакшы болот эле. Калыстын жашы канчада, кайсы жердин кулуна болот дейт. Нарын областына караштуу Ат Башы районунун Талды Суу айылында жарык дүйнөгө келгем. Ошо. Эгер жашыңыз сыр болбосо, кыздын жашы сурайт дейт, бирок мырзанын жашы сурайт экен. Кылыктамай эле айта берейин. 1998-жылы 16 февралда жарык дүйнөгө келгем. 16 февралда. Жакшы. Бөлүсө туулган күн дагы аз калыптыр, туулган күн деген ырдардайбыз. Саламатсыздарбы, мен Калыс Байкени аябай жакшы көрөм дейт. Ишине ийгилик каалайм, ар дайым жакшы ырларды элге тартуулай берсин дейт. Рахмат. Кандайсыңар, Калыс кайсы жерде кол болосуң, канчанчы жылкысың? Бул суроого алдыңкы мүнөттө эле жооп берип кетти, ардактуу телегөрүүчүлөр. Сен ырдабай эле ырдаганда ырдын мааниси, сен ырдаган ырлардын мааниси аябай терең сонун дейт. Жана ошондой эле кандайсыз Калыс, мен ыр жазган элем. Рахмат. Ошол ырды кантип беребиз? Бул суроо дагы берилген болчу бизге. Силер менен кантип байланышсак болот дейт. Сиз менен оңой эле, ардактуу телегөрүүчү, биз Калыс Жакуповдун Instagram баракчасына кирип, ошол жактан байланыша алат. Жакшы.
Келиңиз акыркы смс катты билдире андан соң жалпы туулган күн ээлерине куттуктоо айтмакчыбыз. Саламатсызбы дейт. Калыспай экен талантыңызга таазим дейт. Мен сизде жердешиңиз болом дейт. Кант шаарында жашаган туугандарымды жана бүгүнкү Нурайымдын тушоосун кесип атышкан куттуктап коесуздарбы, рахмат дейт. Албетте жалпы биздин көрөрмандарды куттуктайбыз, өзгөчө туулган күн ээлерин, жана ошондой эле сиздин жердештериңиз сизди сагынып калган экен, жалпы калп тилектерин айтып атат. Кудай буйрса жакшы бир пландар бар алдыда. Ошол жазында ошол ат башыга концерт койсомбу деп атабыз. Анан Кудай буйрса биринчи жеке концертимде ошол ат башыдан бата алып, ошондой пландар бар буйрса. Демек, урматтуу Калысаптын жалпы эле көрөрмандары, өзгөчө жердештери буйрса алгачкы концертин сиздердин айылыңыздардан, сиздердин жергеңиздерден баштайт. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер жалпыңыздарды туулган күн ээлерин куттуктап, өзгөчө Калыс Жакыпов ушундай сонун өзгөчө чыгарма ардактуу телекөрүүчүлөр туулган күн ээлерине арналды. Албетте жыл сайын бир жолу өткөрүлчү бул ар бир адам баласынын өздүк майрамы деп коет туулган күн деп. Бул туулган күн деген чыгарма кимге таандык, кандай болуп жаралып калды, эмне себептен ырдап калдыңыз? Негизи ар бир күндө актуалдуу тема бул туулган күндө. Мисалы, бир жыл ичинде ар бир адам туулган күнү бар да. Анан ошол себептен элге жакшыраак сиңсин деген максатта элге жакшыраак туулган күн жөнүндө ырлар аз го. Анан ошол себептен келип чыккандыр. Атамдын сунушу менен, атамдын каалоосу менен. Ошол анан заказ менен жаздырганбыз бул ырды. Сагынбек Молдоев деген көбүнчө ырларын жазып жүргөн агам бар. Ошого жаздырганбыз. Жакшы. Негизи бир жылда 365 күн бар. Ошо 365 күндө күнүнө ырдалып, сиздин ырыңызды эл оозуна түшпөй турсун деген, түшпөсүн, жана ошондой эле туулган күн ээлерин кубандырып жүрсүн деген тилек менен ушул туулган күн деген чыгарманы тандап ырдап калгансыз. Негизи мына клипти көрдүк, ардактуу телекөрүүчүлөр, өзгөчө бир көз ирмемдер менен тартылган клипке көрүнүп турат да. Мисалы, мага таң калтырган жери эшикти экөөңүз эки жактан келип, бири-бирибизди куттуктап атасызбы же сүйлөшүп атасызбы? Негизи кантип тартылды? Кызыктуу окуялар. Бул жерде ошол ар бир абстрактный кадрларда тартылган. Анан ал жерде мисалы атты алып барып атам, күчүк алып барып атам. Анан тортте ар бир жерде мисалы ар бир жана ошол туулган күндө ар кандай белек берип атам деген сыяктуу максатта тартылганда, түшүндүрмөсү ошондой түшүнүгөчү. Анан эң кыйын, эң оор тартылган ушул клип туулган күн. Буну 5 күндө тартканбыз. Ал учурда ортодон тыйгыз Японияга кетип калып, аны күтүп, анан кайра дагы бир жакка кетип калып, анан күтүп кайра аны. Ошондой болду. Эң оор тартылган клип, анан өзгөчө деп да айтсак болот. Жакшы, мага эң жаккан клиптеримдин бири. Негизи көрүп турат, акыркы сапаттагы үлгүлөр менен тартылган, техникалар менен тартылган экен. Себеп дегенде айтып атпаймынбы, ошо эшикти ушундай жаратып коюп, ошондой нерселерди аткаруу бул сиздин мыкты актер да чыга тургандыгыңыз көрүнүп турат. Арген Олжобаевдин негизи идеясы, Арген Олжобаев деген абдан мыкты азыркы чыгып келаткан чыган клипмейкер бар. Ошонун идеясы ошол тарткан. Албетте, көптөгөн мыкты клиптердин автор деп коелу, сценарийин жазып, өзгөчө идеяларын тартып жаткан клипмейкерлердин катарына толуктайт. Албетте, келиңиз, чыгармачылыкта дегенде бир аз алыстайлы жеке жашооңузга кайтып келели. 98-жылы 21 жашта экенсиз, буюрса 22 жашка толот экенсиз. 22 жашка чейинки өмүрүңүздүн өткөн күндөрүн эстеп бир кайталы дагы. Бала чагыңызда кандай бала элеңиз? Тентек белеңиз? Айылдагы кошталар менен урушуп, талашып, ойноп? Негизи мен 7 жашыма чейин ошол Нарын областына караштуу Ат башы районунун Талды суу деген айылында чоңойгонмун. Ошол жакта кичинекей 7 жашыма чейинки балалык күндөрүм өткөн. Анан 7 жашымда бул Бишкек шаарына көчүп келгенбиз. Бишкек шаарына 1-класстан баштап бул жакта окуп чоңойгом. Анан кичинекей кезде аябай тентек болчумун, көп мушташчумун балдар менен. Анан класстан атамандашып, атаман талашып, атаман талашып, анан кичинекей 1-класстан баштап 11-класска чейин биринчи атаман болчумун. Классташтарым көрүп атса керек, көрүп атса эгерде негизи. Бая таяктагандарым кечирип коелачы деп сурап коюңуз, кечирип.
Албетте, мектепте калдыңыз, мектепте кандай окуйт элеңиз? Музыкадан жалаң гана 5 деген баа менен бүткөнсүзбү дегенде. Негизи сабакты алгебра, химия, физикадан башкасын бардыгын жакшы эле окучумун. Бирок ошол сабактардан эмнегедир окуй алчу эмесмин да, мээм жетчү эмес. Анан үйдөн бирок атам дагы, апам дагы ошол сабактарды жакшы окушкан. Байкелерим да жакшы окушкан ал сабактарды. Анан бирок эмнеге мен ал сабактарды? Эмнегедир сизге ошол нерсе? Башка сабактардын бардыгынан 5 болсом, ошол именно ошол сабактардан жок болчумун да, анча эмес. 4 чыгып калды шериктерде. Төрт ар кандай. Жакшы. Кайсы мектепти аяктадыңыз Бишкек шаарында? Бишкек шаарындагы номер 35 орто мектебин аяктагам. Ошол жакта 7-класстан 11-класска чейин окудум. Ал эми 1-класстан 7-класска чейин 87-орто мектебин окугам. Демек мектепте учурунда окуп жүргөндө аябай шок, бир ордунда турбаган болду. Ал эми азыр көрүп жаткан музыка классташтарыңыз таң калып жатса керек, калыс ушундай топтолуп. Ушунчалык. Мындай болгондо мектепте бул мен биринчи атаман болмокмун деп классташтарыңыз көрүп жаткан болуш керек. Келиңиз анда ошол мектептеги өзгөчө мугалимдерден бир жакшы сабак алыш үчүн мугалимге жакшы окуп барып, ошо мугалимге жакын болосуң да. Сиз кайсы эң жакшы көргөн сабагыңыз, кайсы сабак эле ошол сабактан аябай даярданып ошо мугалиммен жакшы болуп жүрдүңүз? Мага тарых анан кыргыз адабияты жакчу. Ошол сабактарды жакшы окучумун. Жакшы. Келиңиз анда чыгармачылыктын чыйыр жолуна аттанып, чыгармачылыктагы көптөгөн ийгиликтер багындырып келатасыз. Конкурстарга катышып келатасыз дегендей, алгачкы конкурстарыңыз кайсы конкурска катыштыңыз? Ошол убактагы ийгиликтериңиз? Негизи 2-классыман баштап эле конкурстарга катышып келатам. Комуздан болобу, ошо ыр жаатында болобу. Анан биринен дагы ийгиликсиз кала элекмин. Бардыгынан ошол жакшы бир жеңиштерди алып келатабыз. Анан эң бир чоң жеңишим 5-классымда болгон, Оштон. Бир чоң, аябай чоң конкурс өтүп, ошол жактан 1-орунду ээлегем. 150 000 сом. Эң чоң ошол. Азырынча анан Кудай буйрса дагы бир алдыда жакшы бир пландар бар. Башка бир чет өлкөгө барып, эл аралык конкурска катышып, бир жакшы бир элиме, Кыргызстаныбызга жакшы бир жеңишти алып келели деген жакшы бир пландар бар. Жакшы. Ошол мисалы ошол пландарыңыз, кыялдарыңыз бар экен, ошол эл аралык конкурсторго катышыш үчүн эл аралык деңгээлдеги даярдык керек. Ошол нерсеге даярдыктар болуп атат азыртадан? Кудай буйрса эми баштайбыз. Азыркы учурда башка пландар болуп атат. Ыр жаздырып, клип тарттырмай, анан ал конкурсту кичине бир нече убакыттардан кийин болот, Кудай буйрса. Жакшы. Аспаптарды айтып калдыңыз. Канча аспапта ойнойсуз? Эгер сыр болбосо ошол аспаптар жөнүндө бизге айтып берсеңиз дегендей. Аспап негизи ырчы. Ырчы өзүнүн ырдашын кичине кооздоп, көркөмдөш үчүн аспап үйрөнүш керек да. Анан мен аспапты өзүмдүн кыйратып үйрөндүм деп айтпайм. Бирок атамдын ошол мисалы кичинекей балага, кичинекей бир жаңы төрөлгөн инсанга ата энеси бир жол көргөзүш керек да. Кандай туура жол көргөзүп, кандай багыт көргөзсөң, ошол багытта кичинекей бала чоңоет да. Анан мага дагы ошол сыяктуу эле атам, ата-энем багыт көргөзгөн. Кичинекей кезимде комуз алып берип, аккордеон алып берип, фортепиано алып берип, анан кандайдыр бир ийримдерге берип, анан чоңойгондон кийин ата-энеме рахмат айтам, атама. Ошол ата-энем болбосо, ушул жол көргөзбөсө, мен ал инструменттерди ойнобойт деле болчумун деп. Анан балким гитара ойноп калмакмын, балким, ким билет. Демек сиз көп аспаптарды ойношуңуз айта алдыңыз. Демек санап кетсек, аккордеон ойнойсуз? Аккордеон, комуз, анан фортепиано. Кудай буйрса гитараны дагы азыр өздөштүрүп атам. Демек 4-5 аспапта кол ойнотуп, өзгөчө чыгармаларды жаратып жаткан Калыс Жакыпов. Албетте өзүңүз да оон сөз жазасызбы? Жазам. Азыркы учурда бир 10 чактырым бар. Жакынкы эле арада Күттүм сени деген чыгармам жарык көрдү. 2-3 ай болуп калды. Ошо өзүнүн угармандарын тапты, өзүнүн көрөрмандарын тапты десем болот. Жакшы. Келиңиз анда СМС каттарга кезекти берели. Саламатсыздарбы, Пирамида жааматы? Мен Сары Таш айылынан болом дейт. Атам 60-ты, апам жеришти. Узун өмүр чынде соолук каалап коюңуздарчы дейт. Уулу Эрнест экен. Албетте рахмат. Салам дейт. Кызым Алтынбек
Алтынбек кызы Айдананы бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайм дейт. Рахмат. Жана ошондой эле ден соолук, узун өмүр, баардык жакшылыктарды каалайм. Атасы, апасы, бир туугандары, сиңдиси Аделина. Калысага да салам дейт. Салам Калыс дейт. Албетте сизге да салам. Саламатсызбы, Калыс байке? Мен сизди ырларыңызды жакшы көрөм. Иштериңизге ийгилик дейт. Эгерде кийинки съемкага барып клипке тартыңызчы десем, тартасызбы дейт. Ушул суроого жооп бербесек болбойт. Болбойт. Мага аябай көп жазышат. Клипиңизге кандай тартасыз, өзүңүз тандайсызбы кыздарды же эмне деп. Анан мен ар дайым жооп берип келем. Клипке мен тандабайм кыздарды. Клипке кыздарды ошол клип тарткан инсандар тандайт, клипмейкерлер. Ошондуктан мен ага такыр тиешим жок. Клипке кандай кыз керек экенин да мен билбейм. Анан өзлөрү тандап эметишет да кыздарды. Мен ага билбейсиз. Кийлигише албайм. Демек, ардактуу телекөрүүчүлөр, Калыс Жакыпов клип тарткан учурда ал клипти жөн гана ырчы катары ырдап коюш мүмкүн. Бирок клиптин жүрүшүндөгү съемка учурундагы актер, актрисаларды Калыс Жакыповго тиешеси жок. Ал жөн гана бул клипмейкердин гана тандоосу болот. Андыктан кастинг болот. Ошол кастингге келип, Калыс Жакыпов мисалы жакын арада клиптерде турган болсоңуз да, кастинг жарыялайсыз, андан соң ошол кастингге клипмейкерлер өздөрү тандалат. Өзлөрү тандайт. Ошол буйруса Калыс Жакыповдун Instagram баракчасынан карап турсаңыздар болот. Күндөгү жаңылыктар менен бөлүшүп турат. Ошол жактан өзгөчө кастинг болуп калат. Ошол убакта катышып өткөзсөңүз, балким клип тартылып калышыңыз мүмкүн. Мына ушундай сонун өзгөчө чыгарма Кыргызстаным деп жаңыр өттү. Бул ар бир кыргыз жаранын жүрөгүндө жаңырган чыгармалар болуш керек. Негизи Кыргызстан дегенде өзгөчө бир сезимдер пайда болот. Сиз үчүн Кыргызстан эмне? Кыргызстан мекеним, үйүм, жүрөгүм десем болот. Жакшы. Келиңиз. Калыс Жакыпов мырза, SMS каттар көп экен, себеп дегенде биз сиздин көрөрмандарыңыз көпчүлүгү бат-баттан жазышып, туулган күн ээлери куттукташалы дегендер да бар экен. Саламатсызбы, урматтуу Пирамида каналы дейт. Саламатсызбы, Калыс Жакыпов дейт. Сиздин көп ырларыңызды угабыз дейт. Дагы бир Калыс Жакыпов жандуу үн менен ырдап бериңизчи дейт. Албетте, алдык өттөрдө. Салам Пирамида, биздин кызыбыз туулган күнү дейт. Куттуктайбыз. Жасмина туулган күнүң куттуу болсун. Биз сени жакшы көрөбүз дейт. Салтанат байкеси, Жылдызбек Калыс, ишиңе ийгилик дейт. Рахмат чоң. Калыс байке дейт. Саламатсызбы, талантыңызга тазим. Байкемдин бүгүнкү имамдын тою дейт. Жана Нурайымдын туулган күнү менен куттуктайм дейт. Бардык жакшылыктарды каалайм, ишиңизге ийгилик дейт. Азим чоң рахмат дейт. Калыс байке Нурайымдын туулган күнү менен куттуктап коюңузчу дейт. Келиңиз андан эфирден куттуктап коелу. Нурайым бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктайм. Оорубаңыз, сыркабаңыз, ата-энеңиздин, жакындарыңыздын маңдайында бар болуңуз. Жакшы. Саламатсызбы, Калыс, чыгармачылык ийгилик каалайм, өмүрүң узун болсун. Ырларың абдан уккулуктуу, сен ырларыңды баалаймын дейт. Чоң рахмат. Ошол ырларды өзүбүзгө чыгарбайбыз, ырларды ошол сиздер уксун деп, элге жаксын деген максатта чыгарабыз. Ошондуктан биздин көздөгөн максатыбыз ошол ырларыбыз элге сиңсе экен, элге жакса экен деп. Анан сиздер ырларыбызды жактырып угуп атсаңыздар, биз үчүн бул чоң сыймык. Жакшы. Негизи Калыс мырза, айтсаңыз, продюсер менен иштешкенче ырларды ким тандачу, ырларды эмнеге карап тандачусуңуз? Ырларды өзүм тандачумун, атам тандачу, экөөбүздүн сүйлөшүүбүздүн негизинде, экөөбүздүн кеңешибиздин негизинде тандалчу. Ошол. Демек, буга чейин атаңыз сизге кеңеш берип, атаңыз жардам берип, ырлар тандап, чогуу чыгарма жазчусуздар. Жакшы. Ал эми продюсер деп калдык. Продюсердин сизге мындай өзгөчөлүк нерселер байкалдыбы? Жаңыдан баштаган учурда эле. Өзгөчөлүктөр байкалды. Мисалы, бир баш жакшы, эки баш андан жакшы дейт го. Ошондуктан ошо улуу көптү көргөн инсандардан дагы өзүңө бир жакшы сабак алып, өзүңө бир үлгү алсаң да жакшы нерсе да. Анан ал байкебиз дагы көптү көргөн, өзү жаш болсо дагы өзүнүн колунан көп нерсе келет. Кудай буйруса, алдыңкы күндөрү сон ойлойм көптөгөн ал агам менен
көптөгөн бийиктиктерди багындырабыз деген деп ойлойм, Кудай буйрса. Албетте баштаган жумуш жоспор ийгиликтүү болсун, алгылыктуу болсун деп тилеп калалы, дагы келечекте мыкты чармалар жараткан ырчы болуп жүрө бериңиз. Ал эми Калыс мырзанын деги эле жашоодогу мындай адамдар менен мамиле куруусу, үйдө кандай бала, чармачылыкта кандай инсан деп биздин телекөрөрмандарга көз сыр болуп калмаш керек. СМС каттарында көпчүлүгү Калыс мырза негизи кандай шаңдуу балабы, көрүнүшүнөн олуттуу көрүнөт дейт. Негизи достордун арасында жүргөндө аябай шаңдуу эле жүрөм. Үйдөн деле шаңдуу элемин, тамаша көймүн десем болот. Бир сарказм деп коет го, ошондой сарказм менен көп сүйлөйм. Тамаша көйм мындай жүргөндөчү. Ал эми эфирлерден деле тамашалашам. Ал эми азыр тамашалашчу деле учур болгон жок, ошондуктан эфирде кандай болсом, жашоодо деле ошондоймун, тамаша көй ар кандай. Демек, кайсыл учур болсо ошого жараша мамиле жасап ушундай. Жакшы, негизи урматтуу биздин жалпы эле көрөрмандар жана Калыс Жакупов мырзанын жалпы көрөрмандары, Калыс тамаша көй, жөнөкөй, эң негизгиси СМС жазсаңыздар Инстаграмдан жооп берет. Жакшы. Албетте, мисалы клип тартканда клиптин өзгөчө бир кыйынчылыктары болот. Азыркы биз көргөн Кыргызстандын клипте жаралуу тарыхы канча күнү тартылды, кандай кыйынчылыктар болду, негизи өзгөчө комуз ойноп аткарылган чарма. Негизи клип жөнүндө маалымат берсеңиз. Ырга негизи мен мамлекеттик концерттерге көп чыккандыктан ушундай Кыргызстан аттуу бир чоң масштабтагы ыр жаздырганга туура келди. Анан негизи көптөн бери эле ойлонуп жүргөм, ушундай ыр жаздырсак, ушундай ырым болсо деп. Анан Кудай буйруп ушул чыгарманы жаздырдык. Мага жүрөгүм абдан жакын бул чыгарма дагы. Анан клибин ошондой эле Арген Олжобаев тарткан, мыкты тарткан. Клиптин идеясы ошол бардыгы ошол Аргенге таандык. Бул жерде бир окуя деле жок, эми Кыргызстаныбыздын кооз жерлерин чагылдырып, ошол кооздугун көргөзүп тартканбыз. Бул жерде биздин кыйналганыбыз эле üşүгөнбүз, аларча баарыңыздар билесиздер, абдан суук. Ошондуктан ал жактан üşүп эле калганыбыз болбосо, калганы жеңил эле болгон. Жакшы. Алгачкы кайсыл клип тарткансыз, кайсыл ырга? Эсиңизде барбы? Кайра эметип калгандан кийин чыгып, кайра ырдап чыккандан кийин 1 жыл болду. Бала чагыңызда, алгачкы жолу ырдап чыгып баштаганда эле, бала чагыңызда эле. Туулган күн деген клип тартканбыз. Ал клип көл жергесинде болгон. Ошол агайым Бакыт Мамаев тарткан. Ошо көлгө барып тарттырып койгон. Жана ошондой эле Бакыт агай менен дагы бир комузчу дегенде клип тарткансыздар, э? Комузум деген. Комузум деген. Ал менен бир 7-8 клибим бар Бакыт агай менен. Ошол мен байкашымча комузум деген клипте өзгөчө кадрлар жаратылганда, ошол клиптин тарыхын эгер азыр эстей аласызбы? Кандай тартылган? Албетте эстей алам. Ал кезде 3-класс болчумун. Анан абдан бир өзгөчө окуя болгон. Өзгөчө окуя болгон да. Ошол окуяны айта кетсем, ошол кичинекей кезимдеги эң бир кызыктуу окуялардын бири. Анан айтышат да, жолду аласың, Кудай берген депчи, ошондой айтып кетет да. Анан ошол учурда дагы биз ошол эликтерди бир кинолордун кадрынан алалы деп ойлоп атканбыз. Бирок ошол камераны коюп, тоонун арасына, бактардын арасына, анан аттарды тияктан баштагыла деп, кадр башталды, съемка башталды деп эметкенде, тияктан элик өзү эле чуркап чыккан. Ошондо аябай таң калганбыз. Анан ошол клиптеги элик ошол жерден чын эле болгон көрүнүш. Демек ал жапайы ошо токой жашаган элик. Токойдо жашаган элик да. Анан ошол кезде аябай таң калып, ошол учур эсте калган да. Ардактуу тергөөчүлөр, өзгөчө бир тарыхый клип деп койсок да болот. Себеп дегенде мына өзгөчө ошол кадрды интернет тармактарынан алайын дегенсиз, бирок Кудайымдын бир сизге берген бир жолу шыдыр болсун деген бир ийгиликтүү инсан экениңиздин белгиси ошол кадрга эликтин чыкканы, бул аябай таң калыштуу. Мен байкашымча ал клипте аз эле убакыт тарткан окшойсуз анда. 2 күндө тартканбыз. 2 күндө тартканбыз. Албетте ошол клиптин артынан кандайдыр ийгиликтер жаралды анан. Ооба, азыркы күнгө чейин мисалы мен кичинекей кезимден бери кыялданып келдим. Ошол чоң сахнага чыгып, элге жакшы таанылып, элге бир жакшы ырларымды тартуулап, эл менин ырларым укса экен деп ошентип келатам. Анан Кудай буйрса ошол пландарым ишке ашып эле келатат. Ошол кичинекей кезимдеги
Кудайдан суранган тилектерим орун алып келатат. Ошо жаштын тилегин берет дейт го Кудай. Анан ошондуктан мен ойлогон, мен кыялданган нерселерим азыркы күнгө чейин орун алып келатат. Демек ошо балким ошо клиптин бир аркасынан ушундай нерселер жаралып аткандыр деп элестетсек да, ойлосок да болот балким. Эликтин келип чыгышы, мисалы мен үчүн таң калыштуу болду. Элестетип көрүңүз. Дагы ушундай ошол клиптеги өзгөчө кадрлар, дагы кандай учурлар болгон эле? Балким эликтен башка дагы биресе, балким арстандар чыгыпчы. Дагы бир учурду айтып кетейин. Менин комуздан берген агайым, Залкар комузчу, обончу десек болот, Нурак Абдрахманов. Атабыз ошол кезде ооруп атканда, анан ошол ооруганына карабастан ошол жерге чейин барып, биз менен аларчага чейин барып, ал жер абдан суук, өзүңүздөр билесиздер. Ошол жакка барып эчтеке дебестен, ичим башым дебестен ошол жерге барып отуруп, 5-6 саат отуруп клипке тартылып берген да. Анан ошол кездеги ошол атабыздын ошондой бир чоң жүрөгүнүн кенендиги, ошондой бир өзүнүн адамдык сапаты аябай. Азыр ойлоп көрсөм, ал кезде кичинекей болгондуктан ал нерселерге көп көңүл бурбаптырбыз. Эми азыр ойлоп көрсөм, аябай чоң адамдык сапатын кенендиги, чоңдугу деп билсек болот да. Эми азыр эми заман башка. Азыр бир актерлорубузду чакырып, же болбосо жөн эле бир чыга эле актерлорду бир жакка чакырсаң, акча монча сомго эметтен тартылып берем деп айтышат го. Ал эми ошол кездеги адамдын бир атабыздын ошол именно ошол Нурак атабыздын ошол адамдык сапатын аябай жогору баалагам да. Ошол клиптеги, мисалы, комуздун клипте мыкты залкар инсандар тартылды, анан өзгөчө аларчада тартылып аябай суук болчу. Ошолукта боз үйдү атайын алып барып тиктиңиздерби? Жок, ал жерде боз үй бар экен. Ал дагы сизге бир белек го, ошол жерде? Жок, ал жерде дайыма эле боз үй турат. Ошол боз үйдүн ичине кирип эле тартылганбыз. Ошо чоң боз үй бар, ошол жака тартылганбыз. Кыргыз экен даңазалаган 3 кыл комуз менен өзгөчө бизде атайын кыргыздын даңазалаган көчмөн калктын бир символу деген бул боз үйдү чагылдырып тарткан өзгөчө чыгарма комузчу деген клип. Албетте ыраазычылык билдиребиз, мыкты клиптин өзгөчө тарыхына кайтып, өзгөчө бир жакшы бир нерселерге көз иймендерик. Албетте, эгер мүмкүн болсо, урматтуу Калыс мырза, SMS каттары ушунчалык көп келиптир, ошон четинен окуп кетели. Кандайсың Калыс? Ден соолук чың болсун, өмүрүң узун болсун, чыгармачылык албан ийгиликтерди каалайм дейт. Рахмат. Сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Саламатсыздарбы? Калыстын жөнөкөйлүгү жакты дейт. Чыгармачылыгың өркүндөй берсин. Телефон номерин берет экен дейт. Рахмат чоң. Эгерде жумушуңуздар болсо, бир кандайдыр бир жардам керек боло турган болсо, Инстаграмга жазсаңыздар болот. Демек, байланышса болот. Жана ошондой эле Ташкөмүр шаарынан тургуну эжем урматкандын, уулум Дөөлөттүн бүгүнкү туулган күндөрү менен куттуктайм, жагымдуу арнап коюңуздарчы деп Аксы районунан Жаңы Жол айылынын Жайлоо Бектин үй бүлөсү дейт. Албетте туулган күнү менен куттуктайбыз дейт. Калыс Жакыповдун туулган күн деген ырын коюп бериңиздерчи дейт. Ардактуу телекөрүүчү, балким алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чогуу болбой калганга байланыштуу көрө албай калгандырсыз. Биздин өткөн мүнөттөрдө сонун чыгарма туулган күн деген чыгарма аткарылды. Албетте чыгармачылыктан 2019-да кандай жаңылыктар болду, кандай ийгиликтер багындырдыңыз, жана ошондой эле 2020-га кандай пландар? 2019-жыл ийгиликтүү, жемиштүү жыл болду десем болот. Өзүм жалгыз иштегениме карабастан, жакшы бир ийгиликтерге жетиштим да. Ошондой эле жакшы бир наамдарга ээ болдум. Кандайдыр бир жерлерден мыкты ырчы деген наамды алсам, кээ бир жерлерден мыкты клип, кандайдыр бир жерлерден, гезиттерден болобу, телерадиолордон болобу, же телеканалдардан болобу, аваз үндүрчү, же болбосо мыкты үндүрчү, же болбосо жылдын мыкты дебюту деген жакшы бир наамдарды алып аттым. Ошондуктан 2019 жыл мен үчүн ийгиликтүү жыл болду деп ойлойм. Жакшы. Мисалы, ушул клиптер тартып атасыз, ушул клиптерге каражат кетип атат дегендей, ошол каражаттарды ким сизге каржылап берип атат? Негизи эле сиздин буга чейин спонсорлоруңуз болгонбу, ким, эгер сыр болбосо? Спонсорум ата-энем, жакындарым, туугандарым, албетте анан өзүм. Ошонтип эле клиптерди
ыраларды жарыкка чыгарабыз. Демек өзүңүздөрдүн каражатыңыз менен кантылып эч кандай спонсор жок эле. Жок. Демек өзүңүз кошуп кеттиңиз, өзүңүз кошумча жумушта иштейт окшойсуз анда. Ооба иштейбиз, тойлордо, кафелерде ырдайбыз. Мен ойлоптумун иштейбиз, балким банк кызматкери, балким бир өкмөт кызматкери окшойт деп. Албетте, аракетке берекет деп коет. Балким сиздин аракетиңиздин артынан ушундай ийгиликтер жаралып аткандыр. Албетте, кийинки бизден СМС каттарга кезекти берели дейт. Салам пирамида, биздин кызыбыздын туулган күнү менен куттуктап койгулачы. Аты Жасмина дейт. Мамасы Акылжан дейт. Атасы Ази, байкеси Талгар, эжеси Мунара, Кочкор районунун Теңдик айылы Сахна деген суранабыз дейт. Силер куттуктап койсузго? Ооба, албетте бүгүнкү туулган күнү эси өзгөчө. Жасмина туулган күнүң менен жалпы туугандарың бири калбай куттуктаптыр. Албетте өмүрүңүз узун болсун, келечекте мыкты кыргыз элине керегиң жараган чыган уул кыздардан боло берип тилек кылабыз. Кийинки СМС каттарга кезекти берели. Өзгөчө калыс балам Кыргызстан деген ырың абдан жүрөккө жеткен ыр дейт. Өмүрлүү бол балам, алга таш көмүрдөн Айжамал эжең дейт. Чоң рахмат, ошол Кыргызстан деген азыркы чыккан ырымды ошол улуу мууңдагы ошол эжекелерибиз, байкелерибиз абдан сүйүп, жакшы көрүп атышат. Бул үчүн мен чоң жетишкендик да мен үчүн. Жакшы. Негизи Калыс мырза, айтсаңыз, чыгармачылыкты тандагандан кийин оор түйшүктөрүнө чыдоо кээ бир инсан үчүн бир аз татаал болот да. Сиздин балким чыдап ушундай бир оор түйшүктү көтөрүп атканыңызга ата энеңиз себепчи. Ата энеңиз ушундай түрткү берип, дем күч берип турат, Демек, ата энеңиздин орду чыгармачылыкта сиз үчүн ат көтөргүс, бир жүк көтөргүс, бир бакыт деп билебиз. Бакыт. Ал эми чыгармачылыктан алыстабайлы дагы сиз чыгармачылыкка аралашып баштаганда кайсыл ырчыны кумир тутуп дегендей, ошол ырчыдай болсо экен, балким манераларыңыз, же ырдаганыңыз, же ырларыңыз, же бийлегениңиз дегендей, кимди кумир тутчуңуз? Чынын айтсам, азыркы күнгө чейин эч кимди туурабаптырмын. Ошол мисалы бирөөнүн чыгармасын угуп дагы ушундай ырдасам деп дагы антип айтпаптырмын да. Анан мисалы ар бир чыгармачыл жакшы чыгып калган инсандарыбызды аябай сыйлайм. Бардыгынын эмгеги чоң, анткени ошол көп эмгектин арты менен ошол ушинтип таанылып атышат да. Анан мисалы бир чыгармачыл инсаныбыздын ыры жакса, ошол эле чыгармачыл инсаныбыздын ыры жакпай калышы мүмкүн. Бирөөнүн үнү жакса, бирөөнүн үнү жакпай калышы мүмкүн. Ошондуктан бардыгын бирдей көрөм, бирдей сыйлайм, антип бөлүп антип эмете албайм. Демек, бардыгын бирдей көрүп, чыгармачыл инсан катары сыйлайсыз. Негизи айтып калдыңыз, үн жаатында сүйлөшө кетсек, мисалы алдыңкы мүнөттөр биздин алдыңкы эфирибиз келип, үндү кандай тарбиялаш керек экен, кандай сакташ керек экендигин бизге айтып өткөн. Ал эми мен сизден сурайын дегеним, вокалга бардыңыз беле, жандуу үн менен ырдаш үчүн үндү кантип сактайсыз дегендей. Мураталы Күрүнгеев атындагы музыкалык окуу жайын бүткөм. Былтыр ал жерде 4 жыл билим алдым. Классикалык вокал бөлүмүндө. Ошентип окудук. 4 жыл билим алдык. Демек 4 жыл ушул үндү туура пайдалануу боюнча дагы билим алып өткөнсүз. Демек, үндү сиз кантип сактайсыз? Кээ бир инсандар, чыгармачыл инсандар муздак суу ичпей, балким семечке чакпай, балким газдалган сууларды ичпей, ушинтип үндү сакташат экен. Ал эми сиз кантип сактайсыз үндү? Мисалы, муздак сууларды көп деле ичпейм. Карап ичем, өзүнүн градусуна жараша. Градусун текшерип жүрбөйм эми. Болжол мененчи. Болжол кармап сезип көрүп ичесиз. Сезип көрүп, ичип көрүп. Эгерде аябай суусап атсам иче берем. Акырындан ичем да эми. Анан семечке чакпайбыз. Ошол көп катуу кыйкырбайм. Ошол. Жакшы. Негизи эртең менен турганда үндүн ачылышы бир аз кечеңденет, бир аз кыйын болот. Мисалы, кечке чук биздин үнүбүз ордуна келип, ырдаганга, бакырганга, өкүргөнгө ыңгайлашпат. Ал эми эртең менен бул нерсе сактап калыш үчүн, үндү сакташ үчүн демек бакырбаш керек экен, Андай деле эмес, эми эртең менен турганда ар кандай болуп калат да, мисалы. Кечинде кандай жатсаң, мисалы кечинде кыйналып уктасаң, эртең менен үнүң да ошондой болот да. Эртең менен мисалы кечинде жакшы бир эс алып, эртең менен жакшы ойгонсоң, үнүң да ошого жараша жакшы, үнүң да жакшы ойгонот да. Ошол ар кандай болуп калат. Жакшы. Туруксуз да.
Демек үнді сақташ керек. Әлбетте, урматтуу Калысмырза, сізге ыраазычылык билдиребиз. Мен үнді айткан себеби чыгармачылыкта үнүңүз өчпөсүн. Бул булдойуңуз шаңшып, кыргыз элине жакшы бир чарбалар тартуулап, кыргыз элинин жүрөгүнө түнөк тапкан, кыргыздын чыгармачылыгында, эстрадасында болобу, негизи эле ушул кыргыздын маданиятында мыкты деген бир алтын тамгаларын жазылып калган чыгармачыл инсан болуп калыңыз деп тилек кылалы. Сизге учурдан пайдаланып, эркин микрофонду берейин. Жалпы кыргыз эли менен жакшы бир токтоо калып тилек айтсаңыз болот. Амин, ошол сиздин айткан сөздөрүңүз кабыл болсун. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдирем. Ушундай өзүңүздөрдүн куттуу студияңыздарга чакырып, эл менен ушундай түз байланыштырып, маек куруп берип атканыңыздарга. Ал эми ошол Кыргызстаныбызда ар дайым тынччылык болсун, токчулук болсун, ар бир үй бүлөдө жакшы бир ынтымак өкүм сүрсүн, жүрөгүңүздөрдөн ыйман кетпесин, жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин, ар бир үйдө кичинекей наристенин гана ыйлаган, күлгөн үнү жарып турсун, жаңырып турсун. Ошол сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Кыргызстаныбыз дүйнөдөгү эң өнүккөн, эң алдыңкы мамлекеттердин катарында олуктасын. Рахмат. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Эртең алтынтай убактыңызды бөлүп келип бизге жакшы маек куруп бергениңизге. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, албетте биздин бүгүнкү экинчи сыйлуу коногубуз, жылдыздуу коногубуз болгон эстрада ырчысы, булбул үндүү өзгөчө таланттуу, жаштайынан өзгөчө ырларды аткарып, эл оозуна алынган Калыс Жакупов болуп өттү. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте, урматтуу телекөрүүчүлөр,